Баткен обласынан башталган биримдик Гербени Кочкор районуна жетти. Өрөнгө Талас, Ош, Баткен, Жалал Абад областарынын өкүлдөрү келген. Күн түн бою ат үстүндө жүргөн эр азамат аксакалдардын чарчап чалыккан байкалганы менен сапарды улантууга даяр. Эми болсо аталган жоон топко Нарын, Ат башы жана Актала райондорунун атчандары кошулат. Жакшы. Топко ар бир райондон 5-тен 10го чейин адам кошулган. Гербендин алды жолго чыкканына 1 ай болсо, артынан кошулгандардын айрымдары ат үстүндө 10 күндөн бери сапарда. Апшыратадан ыйык булактагы суубузду алып, 6-Көчмөндөр районуна элдин аманатын алып барып тапшырабыз. 29-июнда чыкканбыз. 1 ай ач колдоп калды биздин чыкканыбызга. Жол азабын көрдүңүздөрбү же жакшы эле болуп атабы? Эми Кудайга шүгүр, кыргыз эли ушундай мыймандос эл болот экен, жакшы сыйлап, тосуп алып атышат. Биримдик Гербенинин негизги максаты Кыргызстандын 40 районундагы касиеттүү булактардан алынган сууну чогултуп, бир идишке куюу. Бул жерде эң жооптуу милдет гербенчилер көтөрүп келе жаткан сууну сактап, белгиленген жерге жеткирүү. Нуражар Мусиленова Гербендеги жалгыз айым. 17 жаштагы бийкеч Жумгалдын чайек айылынан бери ат үстүндө сапар тартууда. Нарындын 4 районунан жана Талас, Жалал Абад, Ош, Баткен областарынан келген гербенчилерди Кочкор райондук администрациясы салтанаттуу тосуп алып, райондун ыйык суусун суу сакчысына тапшырып берди. Мына болот ушул көлтөр көлүнүн үстүнөн ыйык мөңгүнүн суусун алып келип бизге тапшырып атабыз. Ушуну аман эсен жеткирип, ошол 6-дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна жакшынай болуп барып келгенин, ыйык сууду аман эсен жеткизгенин. Кочкор элинин жүзүн көргөзүүгө аракет кылып кетип баратасыңар. Жолуңар ачык болсун, бакты таалайлуу болгула. Ошол жерден жакшы жүз менен, сүйүнүч менен кайтууңарды силерге Алла Таала насип кылган болсун. Амин. Амин. Баткенден башталган сапар Нарын аркылуу Ысык көлгө уланат. Акыркы чекет балыкчы шаары. Ал жактан өлкөнүн 40 районунан келген өкүлдөр биригип бир топ бир гербен болуп, андан ары Кырчын жайлоосун көздөй жол тартышат.